Бүгүнкү иш-чара бул ыйык Рамазан айынын урматына атайын өткөрүлүп жатат. Бул Рамазан айында негизи биз ушул паркта өткөрүүнү негизи атайын бир ылайык көрдүк. Бул башында ушул 2005-жылдан бери Мариям Сатарова эжебиз тарабынан өткөрүлүп келген. Анан ошол иш-чараны улантуу максатында дагы бир ушу элдерге жылуулук тартуу максатында негизи биз эмне үчүн мына ушул жаңы жылдарды майрамдайбыз. Ыйык Рамазан айында деле биз ушундай салтанаттуу кылып майрамдасак болот албетте. Рамазан айы менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Мына караңыздарчы, эгер 5 жыл мурда ушундай демилгелер жок болсо, азыр ушул жакшы маанай менен биргеликте Рамазан айын ушинтип биз белгилеп жатабыз. Баарыңыздарга Алла Таала жакшылыктарды тартууласын. Иш-чара мусулман айымдар тарабынан уюштурулду, өзүбүздүн аялдар жамааты тарабынан уюштурулду. Атайын жетим жесирлерге, мүмкүнчүлүгү чектелген майып балдарга майрамдык маанай тартуулоо үчүн уюштурдук. Ошол азыр сонун өтүп атат, баарына жагып атат деген үмүттөбүз, буюрса. Бардыгыбыз ынтымак бололу, үй бүлөдө ата-энелер ынтымак бололу, балдарга үлгү бололу, кайнене келиндер ынтымак бололу, келин күйөөлөр ынтымак бололу, агай эже ийне сиңди бардыгыбыз ынтымак бололу. Ушул иш-чаранын аркасынан биз дагы бир күндү эс алуу күн катары кылып, ушул күндү ушул майрамдын аркасынан балдар устунда көңүлү көтөрүлүп, аябай жакшы уюштуруптур, уюштуруучулук аябай жакшы болуптур. Ашыкпай салсаң акылга, аял зат деген асылда жуудурайт бериштесин. Жолугу турса башында. Мындай подаркаларды алдык. Бүгүн майрамды куттуктап атабыз. Балдарыбыз менен келдик, ушундай балдарга дагы орозон кандай маанай менен, майрам менен тосуш керек, ошого күбө болсун деп балдарыбыз.